Assalamu alaikum Kırgızstandықтар, Россиядан келіп жүргендер. Алла Таала барларыңа тыныштық берсин, үйлеріңерге бактылуулук, ишиңерге ийгилик болсун. Азыр видео новости дагы көрдүм. Сүйүнүп атам да. Мына Казакстанга экинчи партия жардам кетип атат, экинчи поток. Президентибизге рахмат айтам, командасына, МЧСтегилерге рахмат айтам. Ошакта иштеп аткан добровольныйлар бар экен, волонтерлор бардыңардан Алла разы болсун. Алла Таала силерге ден соолук берсин, ошо волонтер, добровольный иштеп аткандарга. Бул казак эли, биздин коңшу эл Кыргызстан менен да мындай бордош элбиз да. Бардык түрк элдер, башка элдер мына Кыргызстан өнүгүп атат да. Алхамдулилла, мен сүйүндүм. Бул деген сөз Кудай буйрса, мына МЧС Кыргызстанда МЧС компаниясы чоң компания болуп атат, өкмөттүк эми бул. Чоңоюп атат да, машиналарды көрүп, фураларды сүйүндүм да. Мында 10 жыл мурда мындай жок эле количестводо машина. Өнүгүбүздики. Бирок дуа кылайлык, Кыргызстаныбыз өнүксүн, Кыргызстан өнүгүш керек. Кудай буйрса чоң Кыргызстан курулуп атат, башталды. Мен мына күнүнө неге видео чыгарам? Потому что Аллах үчүн айтам да, мен бирөө үчүн жакшы көрүнүп, бирөөгө не кылыш үчүн эмес, жүрөктөн Кудай үчүн айтам. Кыргызстан жакшы көрөм, потому что мен канчадаган өлкөлөрдө болуп келдим, Европада болдум, допустим, Араб өлкөлөрүндө даже болдум. Бизге жете турган өлкө жок да, Кыргызстан. Просто биз кадырлаш керек, кадырлы билишибиз керек өлкөнү. Алла Таала бизге жакшы президент берди. Şu президент кадырына жетелик. Коррупцияны өтө каршы күчтүү күрөшүп атат. Алла Таала казак элине ham сабыр берсин. Алла Таала дуа кылайлык. Бизге ham шундай болбосун. Казак элине ham Алла Таала жеңилдик берсин. Şu башына келген Алла Тааланын сыноосу дейм, бул дагы жеңилдик берип, Кудай буйрса казак эли будан дагы кутулуп кетсин. Казакстан бай эли, өкмөт бай, мындай кырдаалда кичине кыйынчылык болот. Кудай буйрса эптеп кетилет. Кичине путка туруп кетелик. Ошондой туугандар, пикириңерди жазгыла. Комментарияга. Аллага аманатсыңар.